иш-чара да жакшы иш-чара болду. Ушундай иш-чаралар көп болсун бизде. Кыргызстаныбызга кут келсин, баары жакшы болсун. Биздин калкыбыздын ден соолугу жакшы болсо, баары жакшы болот. Кыргызстандын биринчи айымы Айгүл Жапарова алтын балалык борборуна 500 000 сом бөлдү. Кыргызстандын биринчи айымы Айгүл Жапарова бүгүн 15 октябрда Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында жайгашкан алтын балалык ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жана балдар үчүн реабилитациялык борборун ишке киргизүү үчүн каражат топтоо боюнча кайрымдуулук марафонуна катышты. Айгүл Жапарова алтын балалык борборунун ишке кирүүсү үчүн 500 000 сом каражат бөлдү. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня утром я увидел видеосообщение месседжа Рафаэля Физиева. Я с ним очень знаком, я его зауважал, мы тесно общались. Я помню, какой он четкий человек, у него очень хорошее, доброе сердце. И он вообще молодец, он очень много делает для того, чтобы поднимать флаг Кыргызстана на мировой арене. Он красавчик. Поэтому, когда я узнал о его решении, мне было очень-очень грустно. Поэтому мы, ребята, многие, кажется, знакомы с Рафаэлем лично. И мы поняли, что в нашей стране вообще должна быть дружба народов и вообще мир во всем мире. Мы должны друг друга уважать. Когда мы все разные и мы все процветаем в какой-то своей сфере, мы должны это ценить и уважать и аплодировать. Поэтому такие граждане, как Рафаэль Физиев, это наше богатство, наша ценность. Поэтому мы все, ребята, вообще, знаете что? Против расизма и дискриминации. Жеңил салмак категориясында UFC чемпиону кыргызстандык спортчу Валентина Шевченко Instagram тармагындагы баракчасына Кыргызстандын туусун, калпагы жана жүрөктүн сүрөтүн коюп, видео пост жарыялады. Кыска убакыт ичинде ага 120 000 киши жакты деген белги коюп, 9 000ден ашуун комментарий жазылган. Биздин сыймык, биздин кыз, сени жакшы көрөбүз деп жазышкан. Посттун алдынан мындан башка дагы абдан көп жылуу пикирлерди окууга болот. Өткөн жумада дагы болгон Афганистанда жума намазы учурунда мечитте жардыруу болду. Афганистандын түштүк тарабына жайгашкан Кандагар шаарында жума намазы учурунда террорист өзүн өзү жардырды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар билдирди. Маалым болгондой, теракттын кесепетинен каза болгондор жана жабыркагандардын саны көп экени айтылууда. Өткөн жумада мечитте дал ушундай жардыруу болуп, 100дөн ашык адам каза болгон. Коомдук биринчи каналдын башкы директору Бактияр Алиев кызматынан кетүү тууралуу арыз жазды. Бул тууралуу байкоочу кеңештин мүчөсү Сыягүл Караман билдирди. Анын айтымында байкоочу кеңеш Алиевдин арызын кароодо. Бактияр Алиев КТРКны толук 1 жылдан бери башкарып келет. Мурдагы маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев КТРКнын башкы директорунун милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Бул тууралуу КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсү билдирди. Маалым болгондой, бүгүн Бактияр Алиев кызматынан кетүү тууралуу өз каалоосу менен арыз жазган. Байкоочу кеңеш анын арызын карап канааттандырган. Партиялар парады башталды. Шайлоо күнү жакындаган сайын шайлоонун шааниси башталды. Өткөн жуманын дем алыш күндөрү бир катар партиялар, атап айтканда Ата Мекен, Ата Журт Кыргызстан, Бүтүн Кыргызстан, Азаттык, Ынтымак партиялары өз съезддерин өткөрүп, программалары, максаттары менен тааныштырып, буга чейинкидей эле биз шайланып келсек, кыйратабыз, жыргатабыз деген ырларын дагы бир жолудан кайталашты. Бизди партиялардын бири-бириникине коёндой окшош болгон программа, платформалары кызыктырбайт деле. Партиялардын тизмесиндегилер кызыктарды. Партиялардын тизмесине көз жүгүртүп, бизде партиялардын аталыштары эле өзгөрбөсү, курамдары ошол бойдон кала бере турганына дагы бир жолу ынандык. Баягы эле жүздөр, баягы эле өңдөр иши кылып эле депутаттык мандатка жетүү үчүн партияларга секирип, ал партиядан оомат кетсе, башкасына өтө качып жүргөн мурдагы жана кийинки депутаттар, саясатчы сөрөйлөр арасында Тей Акаевдин, Алга Кыргызстан Бакиевдин Ак Жол партиясынан бери депутат болуп шайланышып келаткандар жүрөт. Сыягы партияларга бир мандаттуу округтардан шайланарына ишеними жоктор партияларга эрмешкен окшобойбу? Не дебейли, партиянын тизмеси аркылуу барганда депутаттык мандатка жетүүгө аз да болсо мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Тилекке каршы партия курамында жаңы жүздөр, жаштар дээрлик жок экен. Болсо да алардын шайлануу мүмкүнчүлүктөрү төмөн экенин белгилей кетели. Анткени азыр партиялык тизмедеги ордуларына жараша эмес, алган добуштарына жараша мандатка ээ болушат.
Эгерде шайлоочулар жүздөрү тааныш, капчыгы калыңдарга добуштарын беришсе, анда жогорку кеңештин 7-чакырылышка баягы эле эскилер келип калуулары толук ыктымал. Партиялардын съездери биринчиден Кыргызстанда партиялык система али өнүгө электигин көрсөтсө, экинчиден кыргыз саясатындагы оюнчулар жакынкы жылдары жаңыланбай турганынан кабар берди.